Кыздар, бул биринчи, экинчи, үчүнчү этаптагы тренажерлор деп бул вагитон системасынын тренажерлору бөлүнөт. Бул үчүнчү этапта бул булчуңдар аябай бекемделгенден кийинки этапта жасалчу тренажер мына так ушул тренажер. Бул тренажердун баасы бир аз арзаныраак. Бул жерде деген баары сыртында жазылып турат. Бул эмнеге пайдалуу экени баары кыздар мында көрүнүп турат. Бул ички мындай булчуңдарды бекемдөөчү, тонустарды жакшыртуучу. Так, бул жакта деген баарын көрсөңүздөр болот. Төрөгөндөн кийин булчуңдарды нормага калыбына келтирүүгө, опушение матканы калыбына келтирүүгө, зара чыгып кеткен болсо аларга, негизи көбүнчө этек кири учурундагы көйгөйлөргө, эркек менен болгон мамилеңиздерде эгерде көйгөй болуп аткан болсо, кыскасы баары тараптан сиздерге жардам берүүчү эң жакшы ушундай бир тренажерлор кыздар. Бул деген бул тренажер бул үчүнчү этапта. Биринчи лазер тренажер, андан кийин пневматикалык болсо, бул үчүнчү этапта ушул тренажерлор бар. Бул тренажер булчуңдарыңыздар бекемделгенден кийинки этапка кетет. Булчуңдар бекемделгенден кийин өтө бул алсыз жыныс булчуңдарга бул таптакыр болбойт. Анчын булчуңдар биринчи бекемделүү керек. Мына ушундай оор, ушундай бир шариктер кыздар. Бул коробочул сыяктуу өзү 75 грамм чыгат. Бул тренажерду ички булчуңга салабыз, булчуңга салабыз дагы жарым саатка чейин туруп отуруп турган кезде салып алып көнүк жасаганга болот кыздар. Көнүк жасаганга. Бош болсо бул түшүп кетүүсү мүмкүн. Бул үчүнчү этапта өтө мындай бир мээ менен жыныс булчуңдардын мамилеси аябай көтөрүлөт, аябай күчөйт. Себеби бул оор тренажер сиздин булчуңда ичте турса, демек бул деген мен булчуң мындай көтөрүп турушум керек деген нерсе менен сиз дагы өзүңүз да аракет кылып көнүк жасайсыз. Аябай жакшы тренажер. Распаковка тренажер. Кыздар, бул баштапкы этаптагы тренажер мына ушул. Баштапкы этапта көп кыздар тренажерлор боюнча маалыматы жок болгон үчүн мен сиздерге белгилүү болуш үчүн ушундай тренажерлорду сиздерге көрсөтүп берип атам. Бул вагидон системасынын ушундай тренажерлору кыздар. Бул бизде Бишкекте, Ошто, Бишкекте ар дайым болот. Оштон да келип алсаңыздар болот. Бизде тренерлер, мугалимдер так сиздерге кантип колдонууну үйрөтүп берет. Кегель тренажерлору бар. Көбүнчө кыздар ошону арзан деп алып атышат. Бул кегелден айырмачылыгы эмнеде? Бул вагитон системасынын тренажерлорунун кегель тренажерлордон, жөнөкөй тренажерлордон айырмачылыгы биринчиден бул медициналык талаптарга жооп берет. Бул материалдарын медициналык талаптарга жооп берген материалдан жасалат. Мисалы, спирт менен, хлоргексидин менен бир жолу тазалаган кезде тазаланат. Биринчи жакшы жери ушул. Экинчи, кегель башка тренажерлордон айырмачылыгы, мисалы, башка тренажерлордо мондай лазердик көрсөткүчү жок кыздар. Сиздер тура эмес жасап атканыңыздарды башка тренажерлордон биле албайсыздар. Кээ бир кыздар мисалы туура жасап атканын билбей калышы мүмкүн. Бул тренажерлордо сиз тура эмес жасап атканыңыз белгилүү болуп турат. Себеби бул жакта монтип күйүп турган өзүнүн эмнеси бар, лампасы бар, лазер. Бул лазер аркылуу сиз тура жасап атасызбы, тура эмес жасап атасызбы? Сиздин алдыңкы жыныс булчуңдарыңыздын абалы кандай? Опушение сизде барбы? Булчуңдарыңыз бошпу же кененби? Результатты кандай көрүп атасыз? Анын баардыгын так көрсөтүп турат кыздар. Мунун өзүнүн линейкасы бар. Линейканы илгенден кийин ошол сандар аркылуу сиздерге баары көрүнүп турат. Балким сиз тура эмес кылып аткан болсоңуз, демек бул ылдый түшпөйт, тескерисинче көтөрүлөт. Ошону тура эмес жасап атканыңызды көрсөтүп туруш үчүн ушундай бир окумуштуулар ушундай бир лазерлерди ойлоп чыккан. Бул деген шарият талаптарына жооп береби деп көп кыздар сурашат. Бул шарият талаптарына жооп берет. Эч качан кыздар шариятка каршылыгы жок. Муну салгандан кийин оргазм болбойт аялдарда. Бул просто алдыңкы жыныс булчуңдарды бекемдейт. Ички булчуңдардагы кан айланууну жакшыртып, сезимдүүлүктү көтөрөт. Мисалы,
Эстроген гормон жакшы иштетет, мисалы гормондоруңуздарга аябай жакшы болот. Бул опушение маткага жатын ылдый болгондо бир ай жасаганыңыздарда жатын кадимкидей көтөрүлөт, сезимдүүлүк көтөрүлөт, кыскасы өтө пайдалуулугу жакшы. Геморрой дагы кетет. Эмне үчүн алдыңкы жыныс булчуңга салса, геморрой кантип кетет деп ойлогон кыздар, албетте биздин алдыңкы жыныс булчуңдарыбыз баары бири-бирине байланышкан. Сиздер алдыңкы жыныс булчуңга жасаганыңыздарда, албетте арткы булчуңдардын баарын кошо көтөрөсүздөр. Ошол учурда ал жерде деген улам көнүгүү жасап атып, сиздер деген бул тренажер менен жасап атып, алдыңкы дагы арткы дагы булчуңдардын баарына таасир эте аласыздар. Бул жакшы жери дагы бул лазер тренажердун жакшы жери. Андан кийинки этаптагы груз көтөрүү, жүк көтөрүү техникаларын дагы бул менен жасай бергенге болот кыздар. Жатыныңыздар ылдый болуп, мисалы көпчүлүк кыздар лазер менен күйгүзүп атышат, мисалы күйгүзүү жолдор менен, операция жолдор менен ушундай бир чика-палочка ушундайлар колдонуп атат. Алар эң зыяндуу болуп эсептелет аялдар үчүн. У болуп эсептелет. Ал күйгөн жер кайра эч качан калына келбейт, аны билесиздер. Кезилген жер болсо, каналиян жакшы болбойбу? Кезилген жердин баары тыртык болуп калат дагы. Ал кайра мурдакыдай каналянуу болбойт, кан тамырлардын баарын кесип салат. Нерв кан тамырларынын баары үзүлөт. Мурдакыдай сезимдүүлүк да азаят. Бул деген зыянсыз аялдардын жатын ооруларды же болбосо опушение матканы зыянсыз калыбына келтирүүнүн бирден бир ыкмасы, бирден бир жолу так ушул интимдүү көнүгүүлөр менен, ушундай тренажерлор менен алдыңкы жыныс булчуңдарды калыбына келтирүү кыздар. Бул тренажердун азыркы учурда самопалдары дагы чыгып кеткен. Сиздер оригиналын өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга мындай терс зыян нерсени жасабайм десеңиздер, оригиналын бизден ала аласыздар кыздар. Система бизге берет дайым. Бул оригинал жакшы тренажерлор. Эч коркунуч жок, ала берсеңиздер болот.